Нурила Жусупбекова Талас шаарынын тургуну. Каарманыбыздын кызы Айдананын ден соолугуна байланыштуу ал ай сайын социалдык жөлөк пул алып келет. Президенттин аз камсыз болгон үй бүлөлөргө электр энергиясына болгон төлөмдү азайтканы көпчүлүк үй бүлөлөр үчүн бир топ колдоо болоорун айтат. Электр энергияны азайткан бизге аябай эле жеңилдик болуп атыр. Инвалидтерге, мал обеспеченный эмелерге азайтканы жакшы болду 50%. Ошону азайтканына чоң рахмат. Алла разы болсун. Бир топ эле жеңилдиктер болду. Жакшы атагы. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү электр энергиясы үчүн акы төлөөнүн өлчөмүн төмөндөтүү түрүндө колдоо чаралары жөнүндө жарлыкка кол койгондон тартып, Талас шаарында мамлекеттик жөлөк пул алган жарандардын категорияларын аныктоо иштери жүргүзүлүүдө. Ал үчүн Талас шаардык мэриясы тарабынан буйрук чыгарылып, атайын комиссия түзүлгөн. Эми алар Талас шаарындагы аз камсыз үй бүлөлөрдү аныктап, Түндүк электр акционердик коомунун Талас облусундагы бөлүмүнө өткөрүп беришет. Президенттин жарлыгына байланыштуу аз камсыз аярлуу калктын катмарына электр энергияны төмөндөтүү баа менен берүү боюнча атайын жарлык келген. Ошо жарлыктын негизинде азыр комиссия тобу түзүлгөн. Азыркы учурда бул комиссия 6 кишиден турат. Булар иштеп, ошол үй бүлөлөрдү аныктап, кошулбаган адамдарды ошо комиссия курамына далилдеп берип, кошуу иштери жүрүп жатат. Жарлыктын алкагында 16 жашка чейинки балдары бар үй бүлөгө көмөк мамлекеттик жөлөк пулун алган муктаж жарандарга электр энергияга болгон жеңилдиктерди даректүү жеткирүү үчүн комиссиянын курамына Талас шаардык депутаттарынан, Талас шаардык электр тармактар ишканасынын өкүлдөрүнөн, эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгынын кызматкерлери, ошондой эле коомчулук өкүлдөрү кирген. Биздин бирден бир максатыбыз Талас шаарыбыздагы анык муктаж үй бүлөлөрдү толук киргизгенге аракеттенип атабыз. Азыркы учурда шаардык кеңештин депутаттарынын жардамы менен ар бир округдагы жарандарыбыз менен түз байланыш кылып киргизгенге аракет кылып атабыз. Кыргыз Республикасындагы аз камсыз болгон үй бүлөлөргө электр энергиясын төмөндөтүү боюнча көмөк көрсөтүү жарлыгы чыкты да. Анан эми бул жарлык мен туура деп өзүм оюмда туура деп эсептейм. Өз убагында чыгарылган деп. Бул деген болсо да ошо биздин калкыбызга коомчулуктун ушу аярлуу катмарына болгон жардам болот. Айрым бир аз камсыз болгон үй бүлөлөр көмүскөдө калып калбасын, жардам албай калбасын деп туруп дагы жол тактап туруп азыр иш жүргүзүп атабыз. Белгилей кетсек, азыркы учурда Талас шаарында 800дөн ашуун аз камсыз үй бүлө каттоодо турат. Бирок облуста ички миграция күч болгондуктан туруктуулук сакталбай келет. Мындан улам мамлекеттик жөлөк пул алган жарандарды аныктоо убакытты талап кылат. Мындай туруктуулук жок да, мисалы үчүн райондордогудай, айылдардагыдай туруктуулук жок. Себеби ошо мигранттардын үй бүлөлөрү, турмуштук оор кырдаалга кабылган үй бүлөлөр Талас шаарына көчүп келип, ички миграция агымы күчтүү болгондуктан ошо комиссия түзүп, комиссияга бардык ошол категорияга туура келген үй бүлөлөр кириши керек. Президенттин жарлыгынын негизинде аз камсыз үй бүлөгө көмөк жөлөк пул алуучу үй бүлөлөргө жеңилдиктер берилип атат. Биздин башкармалык тарабынан ошо бардык ошо үй бүлөгө жөлөк пул алуучу үй бүлөлөр изилденип, жеринен электр тармактарына тизмелер берилди. Калктын жардамга муктаж жарандарына көңүл бөлүү, көмөк көрсөтүү, аларга берилчү мамлекеттик жөлөк пулдардын өлчөмүн жогорулатуу президент Садыр Жапаровдун мамлекет жетекчилигине келгендеги койгон биринчи максаттарынын бири болгон. Элди колдоо боюнча кандай иштерди кылдык? Четинен атап кетсем, аз камсыз болгон жарандарга социалдык колдоо көрсөтүү максатында 2021 жылдын 1-январынан тартып 16 жашка чейинки балдары бар үй бүлөгө көмөк мамлекеттик жөлөк пул алган муктаж үй бүлөлөр үчүн электр энергиясынын тарифин 77 тыйындан 50 тыйынга түшүрдүк. Калган айырмасын өкмөт биз төлөп беребиз деп жатабыз. Бул демилге 112 000 үй бүлөнү камтыйт. Бул абдан чоң колдоо. Өткөн жылы мен нарым тарапка барганда 1000 киловатт сааттык лимит боюнча убадамды бергем. Аны толук аткардым. Бийик тоолуу жерлерден бул лимитти таптакыр алып салдык. Белгилей кетсек, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө электр энергиясына болгон төлөмдүн 1 киловатт саатына 50 тыйындан эсептөө боюнча жарлык 2022 жылдан тартып күчүнө кирет. Айжамал Байырбек кызы, Бакыт Жамакеев, Урмат Догдурбек уулу, Талас шаары.